Урматтуу угуучулар, азыркы талкуулай турган темабыз бул укуктук жүрүш-туруш, укук бузуучулук жана юридикалык жоопкерчилик темаларына арналмакчы. Темабыздын биринчи бөлүгү же болбосо биринчи суроосу бул укуктук жүрүм-турум жана укук бузуучулук. Экинчи бөлүк бул укук бузуучулуктун түрлөрү жана түшүнүгү. Ал эми үчүнчү суроо укук бузуунун составы. Ал эми төртүнчү суроо болсо юридикалык жоопкерчилик, анын аныктамасы, юридикалык жоопкерчиликтин түрлөрү жана өзгөчөлүктөрүнө токтолуп кетмекчибиз. Эми укуктук жүрүм-турум кандай коомдо мааниге ээ? Укуктук жүрүм-турум укук теориясында же укук тармагында өтө маанилүү орунду ээлейт. Анткени адамдар коомдук жашоодо өз турмушунун кызыкчылыктарын канааттандыруу үчүн күнүмдүк турмушта бири-бири менен ар түрдүү мамилегеде болууга муктаждыгы бар. Экономикалык мамиле, саясий, моралдык, нравалык, үй бүлөлүк мамиле, экологиялык мамиле, эмгектик мамиле, ден соолукту чыңдоо, сактоо тармагында мамиле деги эле баардык мамилелердин жыйындысы бул коомдун мамилени түзөт да. Эми жарандар коомдо пайдалуу жана укуктук эрежелерге каршы келбеген кыймыл аракеттери аркылуу башка адамдарга, коомго жана мамлекетке жетишерлик деңгээлде пайда келтирүү менен өзүнүн моралдык жана материалдык талаптарын орундатууга толугу менен шарттар бар. Бирок коомдун кээ бир мүчөлөрү жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу максатында коомдук эрежелерди одоно түрдө бузуп, башка адамдарга, коомго жана мамлекетке өтө чоң зыян келтирүүсү да мүмкүн. Ошондуктан ар бир адамга жеке укуктары менен эркиндиктерин коомдун башка мүчөлөрүнө зыян келтирбеген чекте гана пайдаланууга уруксат берилет. Жалпы коомдун расмий өкүлү катары мамлекет коомдун бейкуттугун, бейпилдигин жана коопсуздугун орнотуу максатында жарандардын, мамлекеттик бирикмелердин жана кызмат адамдарынын жүрүм-турумдарына белгилүү деңгээлде чектөөлөрдү белгилейт. Адамдардын коомдогу кыймыл аракетин укуктук призма аркылуу карап чыгып, мамлекет 3 негизги багытын аныктайт. Биринчиси бул юридикалык кайдыгерлик, экинчиси укуктук кыймыл аракет жана укукка каршы келген кыймыл аракет. Коомдук субъектилердин ортосундагы мамилелердин басымдуу бөлүгү укуктук эрежелер тарабынан башкарылат. Укуктук эрежелердин негизинде башкарылган жага каршы келбеген кыймыл аракеттердин жалпы жыйындысы коомдун нормалдуу өнүгүшүнө, коомдук тартиптин орнотулушуна олуттуу салым кошот. Укуктук мамиле пайдалуу кыймыл аракет же пайдалуу кыймылсыздык аркылуу орнотулушу мүмкүн. Пайдалуу кыймылсыз аракет бул адамдардын коомго же башка адамга коркунучтуу зыян алып келе турган кыймыл аракеттен улак болуу менен ал кыймыл аракетти жасоодон алыс болуу дегендикти түшүндүрөт. Эми укуктук жүрүм-турумдун 3 негизги өзгөчөлүгүн белгилеп кетүүгө болот да. Биринчи өзгөчөлүгү бул коомдун жана жеке адамдын жалпы кызыкчылыктарын коргоо максатында укуктук эрежелерди коомдук жүрүм-турумдун үлгүсү катары кабыл алып, укуктук субъектилердин укуктук эрежелерге негизделген кыймыл аракеттери. Экинчи тармак бул укук нормасынын талаптарына баш ийген, анын эрежелерин сактаган кыймыл аракеттер. Ал эми үчүнчүсү бул коомдук субъектилердин укук бузуучулук аракеттерди жасоодо жаза алуудан, жоопко тартылуудан коркуу менен башка кыймыл аракетти тандап алган учурлар кирет. Эми укуктук кыймыл аракеттер бул укук субъектилеринин укуктук эрежелерге дал келген кыймыл аракеттери же коомго пайдалуу кыймыл аракеттери болуп саналат.
жарандардын кызмат адамдардын мамлекеттик, коомдук жана жеке бирикмелердин же укуктук бардык субъектилердин кыймыл аракеттери укук нормасы тарабынан орнотулган милдеттүү жана укуктуу жүрүм-турум эрежелерине дал келүүсү зарыл. Укуктук жүрүм-турум коомдун субъектилеринин жалпы жана жекече кызыкчылыктарын коргоп, анын мүчөлөрүнүн ортосундагы байланыштын моделин аныктоо менен граждандык коомдун түзүлүшүндө жана мамлекетте укуктук режимдин орнотулушуна өтө чоң мааниси бар. Укуктук эрежелерге дал келген кыймыл аракеттер адам укугунун жана эркиндиктеринин сакталышына жана корголушуна, коомдук мамилелердин иреттүү өнүгүшүнө, коом ичинде тартиптин, бепилчиликтин орнотулушуна чоң таасирин тийгизет. Адамдардын укуктук кыймыл аракеттерди сактоосунун түпкүрүндө алардын баягы адилеттүүлүккө жана укуктук эрежелердин пайдаланууга түзүлгөн аң сезимдүү мамиле жасалуулары, коомдун жана мамлекет алдындагы адамдык ыйык парзын сезе билүүлөр жатат. Укуктук мамлекет өз ишмердүүлүгү аркылуу укуктук коомдук кыймыл аракеттин таасирдүүлүгүн чөйрөсүн кеңейтүү менен укуктук башкаруунун сапатын жакшыртууга жана коомдогу укукка каршы келген кыймыл аракеттерди коомдук турмуштан алыстатуу үчүн ар тараптуу иш алып барат. Демек, укуктук жүрүм-турум бул жеке адамдын аң сезимдүү кыймыл аракети аркылуу социалдык нормалардын пайдалуу жактарын толугу менен өздөштүрүү жана жеке өзүнүн же коомдун кызыкчылыгы үчүн андан пайдалануу болуп саналат. Укуктук кыймыл аракет жана укук бузуучулук бул бири-бирине карама каршы келген коомдук субъектилердин байланышы болуп саналат. Эгерде биринчиси же укуктук жүрүм-турум укук нормасынын чегинде ишке ашырылуу менен коомго пайда алып келсе, коомдогу бейпилдиктин орнотулушуна шарт түзсө, экинчиси укуктук эрежелердин талабына каршы жасалып, коомго, жеке адамга жана мамлекеттик түзүлүшкө өтө орчундуу зыян алып келет. Укук бузуунун келип чыгышына, көбөйүшүнө коомдук турмуштун түпкүрүндөгү ар түрдүү социалдык факторлор жана жеке адамдын аң сезими, адеп ахлакы, дүйнөгө болгон көз карашы чоң таасир этет. Укук бузуунун көбөйүшүнө түрткү берген эң негизги себептер болуп, мамлекеттеги экономикалык жетишпестиктер, коомдогу саясий стабилсиздик, социалдык абалдын оордугу, коомдун калың катмарынын арасында жакырчылыктын өсүшү жана коомдук норманын төмөндөшү болуп саналат. Бул себептер ар түрдүү кылмыштуулуктун негизги түрлөрү болгон уурдоо, карактоо, коррупция, паракорчулук адамдардын ден соолугуна зыян келтирүүнүн өсүшүнө жол ачат. Көпчүлүк изилдөөчүлөрдүн аныктамасына караганда, мамлекеттеги укук бузуучулуктун өсүшүнө жана кылмыштуулуктун өнүгүшүнө коомдогу адамдардын физиологиялык жана биологиялык өзгөчөлүктөрү да чоң таасирин тийгизет. Коомдогу адамдардын интеллектуалдык деңгээлинин жогорулашы, материалдык камсыздоонун жеңилдеши жана маданий руханий жактан өсүүлөрү алардын социалдык аң сезимдеринин тереңдөөлөрүнүн натыйжасында укук бузуучулук жана кылмыштуулук деңгээлин кескин түрдө азайтат.